Уақыт болса біз елебеген чоң бір байлық. Ойын таласында Көкбөрі Федерациясының ардақты ардагері, ел аралық даражадағы қалыс Нұррақов Ошондой эле урматтуу Көкбөрү күйөрмандары талас таңшый келген талас аймағыбыз келген қадірлі меймандар, аталар, апалар, бір туғандар, бордаштар, қош келіпсіздер. Көчмөндөр улуттук ойындарыбыздын 2019 көчмөндөр ойындарынын башкаруучусу Кадыркулов Каримбек Қалыстар тобу менен тааныштырып кетейин. Будайкулов Бакыт, Нураков Эсенгул, Ачыгылов Токторбек, Токтосунов Аскер, Шерибаев Асылбек. Кароодон өткөзүп аткан Тажибаев Азызбек, протокол Кочкоров Талгат. Мына ушундай шөбөлөр менен тааныштырып дегенче болбой эле ортодо эки жекеме-жеке оюнчу. Ортодо азырынча Ош аймагы. Ортодо Ош аймагы көтөрүп алган экен жерден. Оң такымга басты, чекте чабылды Ош аймагы. Такымдан чыгарды өңөрдө. Аллага түгүлөй, жакшы эле барды эле. Бирок тилекке каршы. Кайгазаңдын кырына тийип жерге түшүп калды булар. Азыр эми ушул учурдан пайдаланып Кырда басып көчмөндөр улуттук оюндарыбыз 2019 дагы келип жеттик урматтуу Көкбөрү күйөрмандары. Улуттук көчмөндөр оюндарынын алкагындагы мына эми кезектеги биз оюнга болобуз. Эсиңизерге сала кетели, бул өлкө ичиндеги кичи көчмөндөр оюндары мындан ары жыл сайын өткөрүлүп тура тургандыгын эсиңизерге сала кетсек болот. Улуттук көчмөндөр оюндарынын алкагындагы Көкбөрү беттештери бул көзгө басар Кыргыздын алдыңкы улуттук оюндарынын бири. Андыктан күчтүүнү аныктоо үчүн бардыгыбыз Талас облусундагы жаңа курулуп жаткан мына ошол Райкан Алканов атындагы ат майдандабыз. Ош облусу жана Нарын облусунун улакчылары бири-бирине каршы оюнун баштады. Жалаң кызыл түстөгү кийим менен чыгып оюн өткөрүп жаткан бул Ош облусунун командасы. Жана ошондой эле алардын атаандаштары мына ошол белгилегечи нерсе Нарын командасы. Бул албетте алардын каршылашы ак жана кочкул кызыл түстөгү форманы кийген команда. Жекеме-жекеге эки командадан бирден оюнчу ортодо экендигин айта кетели. Ош облусунан Бауш Султанбеков ортого киргендигин байкоодобуз. Жана анын атаандашы азыр Нарын облусунан жекеме-жекечи аракетин көрөт. Эрежеге ылайык улак так ортого жайгаштырылышы керек, андан кийин гана улантуу мүмкүнчүлүгү бар. Жерден эңип алууга азыр Нарын облусунун оюнчусу аракетин жасап көрдү. Ал ушул оюнчуну биз алдыда кененирээк Жаныбек Каримов, 7-нчи Кыялбек Айтбаев, 8-нчи Кыяз Ниязов, 9-нчы Жодарбек Жолчу уулу, 10-нчы Манас Ниязов, 11-нчи Марат Кулуев жана ошондой эле 12-нчи Нурсултан Шамырза уулу оюн жүргүзөт. Алардын атаандаштары мына ошол улуттук көчмөндөр оюндарына өз курамын топтоп келген Нарын облусунун курамасы экендигин белгилей кетели. Биринчи Чыныбек Жайлообек уулу, экинчи Рустам Мудунов, үчүнчү Адилет Аксайбек уулу, 4-нчү Бектазы Беримкул уулу, 5-нчи Жанарбек Жолдошбек уулу, 6-нчы Исак Өмүрбеков, 7-нчи Тариел Койчуманов, 8-нчи азырынча оюнчулардын аты жөнүн айтуу менен чектелип турмакчыбыз. Азыр жекеме-жекеде кайрадан Айбек Темирбаев ортодо
Айбек Темирбаев, ага каршы Айтбек Жолдошбек уулу ортого кирген. Эми кимиси кандай жүрүштө, кандай өңүттө өзүн көрсөтө алат, азыр чогуу байкап көрөлү. Ош облусу менен Нарын облусунун оюнчулары аракетин көрүп жатат. Жана жекеден азыр жеңүүчү болуп чыккандан кийин Ош облусунун оюнчусу Айбек Темирбаев өз аракетин улантып жатат. Достук командасындагы жекечилердин мыктысы экендигин айта кетели. Буга чейин Ош облусунун улуттук курамы болуп эсептелинген Достук командасы 31 август күнү Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүндө жеңүүчү аталгандыгын сиздерге сала кетели. Жана азыр алгачкы салынар маалда Манас Ниязовдун ыргыткан улагын атаандаштары тосуп калды. Бул учурда Нарындын курамындагы Нурболот Санжаров дарбазачылык кызматын аткарды десек да болчу. Негизи коргоочулар мыкты ойной турган болсо, албетте андан жооп берсе көз каранды. Жана Нарын облусунун өкүлдөрү аракетин аягына чейин көрүп жаткан мезгили. Эсиңиздерге сала кетели, тайпадан бирден оюн орун ала тургандыгын айта кетсек болот. А тайпадагы командаларды толук тааныштырып өттүк. Бу тайпасында Бишкек, Ысык Көл жана Жалал Абад оюнчулары. Ошондой эле С тайпасында Чүй Баткен Ош шаары экендигин айта кетсек болот. Азыр эми чогуу көрөбүз кандай боло тургандыгын. Жекеде ийилип кетип алдыга аракетин Нарын командасы көрүп жаткан мезгили. Жана атаандаштарынын тайгазанына жакындап келди, ыргытууга жакшы мүмкүнчүлүк бар. Бул жолкусунда Айтбек Жолдошбек уулу бир аз атаандаштарын күтүп калдыбы, оңтойсуз абал болуп калдыбы. Ыргытууга жакшы ыңгайлуу учур болгон жок. Азыр эми андан ары салымга жол издейт. Коргонууда Ош улакчылары активдүү оюнун көрсөтүп жатат. Тайгазан түбүндө окуя өнүгүүдө. Эми кандай боло тургандыгын чогуу көрөлү. Биринчи таймдын 10-чу минутасы жыйынтыгына чыгып калды. Так ортосуна келип жетти. Эрежеге ылайык көбөр оюнунда өзүңүздөр билгендей 20 мүнөттөн 3 тайм бар. Ошол 3 таймдын жүрүшүндө кимиси ийгиликтүү боло турган болсо, ошол команда маалыматтарга караганда экинчи орунду алган командалар өзара бир таймдан ойношкандан кийин жарым финалчыны аныктайт. Эми ал тууралуу алдыда дагы токтолобуз. Азыр кезектеги жеке көрүнүшү. Ош облусунан баягы эле Айбек Темирбаев, ал эми Нарындан Коношбек Султанбеков экендигин белгилей кетели. Ош облусу бул турнирдеги башкы фавориттердин күчтүү командалардын бири. Ошол эле Чүй облусу жана ошондой эле бул улуттук көчмөндөр оюндарын кабыл алып жаткан Талас облусу башкы фавориттердин бири экендигин айта кетсек болот. Азыр чабуулда аракеттер жүрүүдө, бирок Нарын улакчылары өз карамагынан улакты чыгарып жиберди. Жана атаандаштарынын жүрүшү уланып, азыр Ош командасы чабуулга чыгып бара жаткан мезгили. Мына эми атаандаштардын тайгазанына жакындап калган мезгилде улак дагы да болсо Манас Ниязовда. Манас Ниязов улакты бекем кармап келди жана алгачкы салымды салып кое алды. Эң алгачкы салым улак Манас Ниязовдун пайдасында. Жана Ош облусу ошол эле Соңкөл, Кран сыяктуу командалар чыгып жүрөт. Ат башы сыяктуу командалар чыгып жүргөндүгүн жакшы билебиз. Андыктан Нарында дагы
улак өнігіп келе жатқан учуру. Ош ойынчылары азыр өз жүрүштөрүн андан ары улантууга мүмкүнчүлүк алды. Жана бул жолкусунда канчалык өзүн көрсөтө алат Айтпаев, Кыялбек Айтпаев аракетин жасады. Андан ары мына эми кийинки жүрүштөрүн издеп бара жаткан кезде сүрмө топ өз тапшырмасын жакшы аткарды. Акыркы секундалар 1-0 эсеби эч нерседен кабар бербейт азырынча. Нарын облусу улакчылары бул 10 мүнөттүк тыныгуу ичинде өздөрүн бек кармап кийинки таймга даярданышы керек болот. Эч кайда алыстабай туруңуздар. Рахмат. Эки командага тең эреже боюнча тыныгы берели. Аттын демин басып, басмайылын бошотуп. Жалпыңыздарды экран алдына чакырып өтөлү. Ош жана Нарын облусунун улакчылары Талас районунда, Талас облусунда Райкан Алканов атындагы ат майданда оюнун өткөрүүдө. Улуттук көчмөндөр оюндары алгачкысы кичи көчмөндөр оюндары десек да болот. Андыктан алгачкы тарыхый беттешке болуудабыз. Алгачкы салым дагы ишке ашты. Аны 10-чу катар санында ойногон белгилүү атактуу улакчылардын бири Манас Ниязов ыргыткандыгын айта кетели. Эсеп учурда 1-0. Нарын облусунда дагы да болсо мүмкүнчүлүктөр бар албетте. Теориялык жактан алып караганда убакыт жетиштүү. Бирок эки таймдын алкагында алар өз чеберчиликтерин көрсөтө алабы? Аны албетте алдыда көрөбүз. Азыр тараптар өздөрүнүн иш аракеттерин жасоодо. Улуттук көкбөрүчүлөрдүн аймактары Бул экинчи таймдын башталышы. А тайпасындагы алгачкы оюн экендигин айта кетели. Жана дүйөрмандардын бардыгына ушундай кызыктуу болгон оюн экендигин айтып өтсөк болот. Азыр Нарын облусунун оюнчусу өздөрүнүн тайгазаны көздөй бара жаткан, артка кайтып, алдыга чуркоого жакшы эле аракетин жасап көрдү. Бирок жетчи элек аягына чейин. 5-чи катарда ойногон оюнчу экендигин айта кетели. Жакшы мүмкүнчүлүк менен алдыга бара жаткан кезде тайгазанга жетип келди жана ыргытылган улак, бир аз жетишкен жок. Жакыныраак ыргытып алдыбы? Аз калган болчу, Өзүн көрсөтүүгө аз калды десек так болчутай. Андыктан чогуу байкайлы, азыр каршы чабуулга Марат Кулуев качып бара жаткан мезгили. Баяман көрүнөт азыр. Чогуу байкайбыз, жакшы мүмкүнчүлүк бар. Баяман Ниязов улак менен барды. Алдыңкы кыргыздын улуттук оюну экендигин айтып өтсөк жарашат. Азыр жекеме-жекеде эки оюнчу Нарындан Айтбек Жолдошбек уулу Доллар менен жана ошондой эле анын каршылашы Ош облусунан Нурсултан Шамырза уулу Телтору менен оюн жүргүзүп жаткан мезгили. Кандай аракетке барат, азыр чогуу көрөбүз. Азырынча жок, улак бекем алына элек, колго кармай элек. Бул оюндар чындыгында өзгөчө бир бүйүрдү кызыткан, меймандарды чогулткан оюндар. Андыктан ар бир оюнчу өз облусунун намысын коргойт. Бирок албетте бул оюндардын бардыгы кыргыз көкбөрүсүн өнүктүрүү максатында, кыргыз улуттук курама командасынын күчтөө максатында өткөрүлүүдө. Дайым өткөрүлүп келген, мындан арыдан өткөрүлөт. Ошону таанылам. Мына оюндарды кандайдыр бир бөлүнүү деп эсептөө таптакыр туура эмес. Спорттук атаандаштык албетте бар.
көрініп, меніктірші мелдештерден бері. Бауыш Сұлтанбеков алдыға қамшылап атын жыл бара жатқан кезде жана Тайғазанға жақындап теле қалды. Бирок нарын коргоочулары өз ордунда. Ошого байланыштуу азырынча ыргыта элек, жетише элек. Ыргытты жана Тайгазандын мына эми капталынан сыдырылып жерге түшкөндүгүн көрүбүз. Тайгазан түбүнөн эң алуу оңой эмес. Жана андан ары көтөрүп кетип, Ош облусунун оюнчулары кайрадан аракетин күчтөп жаткан мезгили. Бул жолкусунда Байыш Ниязов такымга басты. Байыш Ниязов азыркы учурда достуктун курамында жок, бирок Ош облусунда ойноп жаткан кезде ыргытууга мүмкүнчүлүк алабы. Ыргытар маалда атаандашы жетип келди. Коргоочу катары Мирбек Мукашев Рэмбо менен оюн жүргүзгөндүгүн көрдүк. Тайгазан түбүндө азыр бир топ эле аракетин көрөт. Коргонууда Оштун чабуулун токтотуп, алардын басымына чыдоо оңой болбой жатат. 2-3 оюнчу бири-бирине жанашада келип алгандыгын байкоодобуз. Ыргытып кетиши дагы мүмкүн. Нарын облусунун улакчылары мына эми аракетин көрүп жатат. Толугу менен коргонууда иш аракет жасоодо. Жана ыргыталабы, чогуу байкайлы. Салынды көрүнөт, ооба. Салынды, эсеп 2-0. Жана Ош облусу 2-0 эсебинде алдыга чыгууда. Мындай оюнчулардын көп топтолгон учурунда кимиси ыргыткандыгы так байкалган жок, бирок Байыш Ниязовго жазылат. Байыш Ниязов эсепти 2-0 айландырды. Алгачкысын Манас Ниязов ыргыткандыгын айта кетели. Азыр эми чогуу Көчмөндөр 2019 улуттук оюндарынын башкалып. Экинчи таймда эле барган сайын ортолуп бара жаткандыгын көрөбүз жана өз артыкчылыктарын, өз мүмкүнчүлүгүн Ош улакчылары артырып бара жаткан кези жана кезектеги аракеттер бул жолкусунда Нарын улакчылары улакталды. Турат. Эми андан кийин гана кооз оюн, кооз тактикалар экендиги белгилүү. Убакыт өткөн сайын бир гана жыйынтык эсте калат. Ал эми оюндук кызыктуулугу калышы мүмкүн, бирок албетте анчалык көпкө чейин менимче көрөрмандардын эсинде сакталбайт. Азыр жекеде жана жакшы Нарын командасынан учурда өз аракетин көрдү. Бекказы Биримкул уулу андан ары эми сыртка сүрүп чыгарды. Ош командасы атаандаштарын кези. Азыркы учурда айта кетчү нерсе Райхан Алканов ат майданында көрөрмандар көп топтолду. Бул алгачкы оюндар, ага карабастан чындыгында көрөрмандардын кызыгуусу күч. Ал мезгилде Ош облусунан аракетин жүргүзүү алдыга жылып барууда оюнчулар Баяман Ниязов өзүнүн бир туугандары менен биргеликте облустун намысын коргоп жаткан мезгили жана бири-бирин жетелеп азыр жүгүндөн тартты дагы. Андан ары Тайгазанга жакын калган учурда Нарын командасы коргонуусун ишке ашырды. Сүрмө топ сыртка сүрүп чыгарыш керек. Жекеде көпчүлүк учурда Нарын оюнчулары илип кетип жаткандай. Ошондуктан улам алар көчө ортого жеке менен уланат. Бирге бир чыгуу.
жана оюнчулардын ортодон жеңип алуусуна назар салабыз. Ош командасынан Каримов Жанбек жаңылышпасам кирген жана атандаштары Нарын командасынан Бекказы кирген. Айта кетели, биринчи болуп Ош командасы илип кетүүгө жетишти. Өзгөчө бир мыкты деңгээлдеги оюнда азыр Байшниязов көрсөтүүгө даяр. Байшниязов тайгазанга келип жетти, өтө мыкты салым. Байшниязов футболдук тилинен айтсак дубль жаратты. Өзүнүн экинчи ыргыткан улагы командасынын үчүнчү улагын ыргытууда. Эсеп сандары 3-0. Экинчи гана тайм. Бул көрсөткүч мындан арыдагы өсүшү мүмкүн. Кайталоодон көргөндөй, чындыгында мындай улактарды ыргытуу үчүн оюнчу физикалык жактан аябай күчтүү болуш керек. Дайындыгы мыкты болуш керек. Тайгазандан алысыраактан ыргытты, каптал тараптан барыш керек. Кинолардын карамагында болгону жалгыз тайм калып барууда. Баштапкы чекитке жайгаштырылды. Улак дароо илип кетүүгө аз калды. Манас жок, Манас эмес. Алгачкы аракетин Кыясниязов көргөн болчу. Азыр эми андан ары улакка болгон талаш мейир үстүндө уланып жатат. Кыясниязов менен атаандашы бири-биринин жылуу алууга күч жумшады жана аутка жакын жерде оюн жүрүп жатат. Нарын оюнчусу карамагында Жанарбек Жолдошбек уулу жана улак жерге түшүп калды. Тилекке каршыбы, бактыга жарашабы, улак жерде. Кайсы албетте Ош күйөрмандары үчүн бактыга жараша болуш керек. Нарын күйөрмандары үчүн тилекке каршы. Андыктан эки команданын тең жан тарткан күйөрмандары бар. Аны дагы Тесекул Нураков өз убагында Кыргыз бөгбөрүсүндө атагы чыккан мыктылардын бири. Алгачкы жазамамы Ош облусунан жазамамыга жөнөтүлдү. Медербек Абдикайым 1992 жылы төрөлгөн улакчы. Азыр Карамамыда эреже бузгандыгына байланыштуу жөнөтүлдү. Эми эч кандай ашык кандайдыр бир эреже бузуулар, орой мамиледеги оюндар катталган деле жок. Көрдө анча-мынча учурлар кездешпей койбойт. Ал учурда Ош командасы кайрадан Тайгазанга жакындап келди. Алар азчылыкта өздөрүнүн кезектеги улагын ыргытууга камынып турат. Жоодар жолчу уулу жаңылышпасам өз аракетин жасады. Жоодар жолчу уулу Золотой аргымагы менен келип келе калды. Эми 3-чү таймга назар салабыз. Алдыда тыныгуудан кийин. Рахмат, 4-0 эсебинде 2-чи тайм аякталды. 5 мүнөт тыныгуу. Урматтуу көкбөрүүчүлөр, 5 амулга чыккыла. Ыкчамыраак чамдагыла. Биз даяр, секунданттар даяр, бардыгы даяр кетти. 3-чү чечүүчү тайм. Улуттук көчмөндөр оюндарын КТРК спорт телеканалы тез эфирде тартуулоодо. Урматтуу телекөрүүчүлөр, албетте спорт күйөрмандары, бөгбөрү күйөрмандары үчүн Ош жана Нарын облусунун ортосундагы беттеш жана Бауш Султанбеков азыр улакты алар замат алдыга озуп бара жаткан кезде жана кол салымдардын бирин көрө алабызбы же болбосо арттагы атаандашы кууп жетеби чогуу байкайлы.
Жана ыргытылган убакта казанда Бауш Султанбеков 40-секундада 3-чү таймдын алгачкы минутасы соңуна чыга элек мезгилде убакты ыргытты. Командасындагы ошол мезгилде Ош облусундагы Насырткары достук командасындагы алдыңкы оюнчулардын бири Бауш Султанбеков атаандаштарынан суурулуп барып Тайгазанга улакты ыргыта алды. Эсеп 5-0. 5-0'ду бир таймда оңдоп кетүү дээрлик мүмкүн эместей. Нарын командасы үчүн Бабаравшан Султанбеков же болбосо кыскача түрдө Бауш Султанбеков экендигин айта кетели. Баштапкы чекитке ыргытылды. Улак Райкан Алканов атындагы ат майданда орун алып жатат. Бул беттеш күйөрмандардын саны өтө көп. Бул алгачкы гана оюндар жана улакчылардын жеңишке болгон каалоосу дагы мыкты экендигин белгилей кетели. Нарын облусу Ош жана Талас облусу менен бир тайпага жайгашкандыгын айта кетели. Чындыгында фавориттер менен туш келип калды. Бирок мындай оюндар менимче Нарын командасына тажрыйба топтоо үчүн чоң бир жардамын тийгизет. Балким бир жылдык бир тажрыйбаны бериши дагы мүмкүн. Ал мезгилде Ош командасы жакшы эле жоон топ менен атаандаштардын Тайгазанына жакындап келди. Бирок жетип келгени менен ыргыта алган жок. Кайрадан артка барышы керек. Такымга басылган улак оңой менен жылынып алынбайт. Бирок андан ары байкасаңыздар өтө мыкты Байыш Ниязов атаандаштарынан жакшы эле озуп чыгууга аракетин көрдү. Жана Тайгазандын өтүүнө жетип келүү азыр ыргытууга Байыш Ниязов жол издеп жаткан учуру. Буга чейин дагы ыргыта алгандыгын эсиңиздерге салдык. Жана ыргытып кетүүгө жол издеп табабы, жылчык таба алабы? Атаандаштарынын арасынан чоң байкайлы Байыш Ниязов бар, ошол эле Айтпаев, Кыялбек бар экендигин айта кетели. Манас Ниязов дагы анын жанында. Манас Ниязовдун ыргыткан улагы жана эсеп сандары 6-0. 3-чү бөлүктө эсеп сандары 6-0. Манас Ниязов. Манас өзүнүн бул беттештеги өзүнүн кезектеги 3-чү жок, 2-чи улагын ыргытууда Манас жана өз ушундай статистикасын бир топ жакшы көрүүдөбүз. Нарын облусу эң башкы алмашкы тажрыйбаны топтоп жаткан мезгили. 6-0 эсеби катталды. Дагы болсо эсеп сандары өсүшү мүмкүн. Бирок Нарын улакчылары тажрыйбаны алууда. Мына ушундай оюндардын натыйжасында гана алмашкы бир топ чеберчиликти алышы мүмкүн оюнчулар. Аны дагы менимче бааласа керек. Ал мезгилде мына эми баштапкы чекитке ыргытылган улакты азырынча алып алай элек кечкимесе биринчи болуп Ош облусунун оюнчусу Бауш Султанбеков илип кетүүгө жакын болду. Бирок аягына чейин уланта алган жок. Бүгүнкү беттештер Алмат катары айта кетели. Ошондуктан улам мына ушундай мүмкүнчүлүктөр бар. Эң эле бир күчтүү делинген оюндарды көрүүгө бар. Жекеме-жеке 2-4-чү катар сандагы оюнчулар оюн жүргүзүүдө. Замирбек уулу Таши оюн жүргүзгөн. Жана андан ары алдыга Таши жакшы эле Таши ыргытылган улагы. Мына ушундай Таш темирден
ырғытқан улағы 7-ші улақты алып келді. Мынасындай. Таштемир Замирбек ұлы есеп сандарын өзгөртті. Уақыт өткен сайын команда чарчап қалды көрінеді. Қатары менен уақыттарды салдырып қойышқан. Мұндан ары болғаны жақшы қорғанудағы ойынын жүргізуші керек. Олақ жерде таптау жатқан кезде. Бәлкім кейінгі ойынға өздерінің өтен сақтау менен ойнасадағы Болоттыр Ош облысынан ойыншылары. Бұл команда дағы да болса қорғануда шаракетін ұлантады. Жана Байыш Ниязов тайғазанға келіп жетті. Аға жардам берген жанында командалашы бар. Бирок тақымдан алып андан ары ырғытуға шашқандағы жоқ. Манас Ниязов ағасына жақын келді. Жана дару ырғыту мүмкін еместей. Сол тақымға бекен басқан Байыш Ниязов. Бүгін Байыш Ниязовтың ойыны жоғарғы деңгейде жүріп жатат десек жарашат. Қайрадан Майме командалашын сүйреп атқа шықты да қазір чауылды ұзартып келуге мүмкіншілік іздеп жатқандай. Нарын облысынан Атылбек Шаршенбеков жақшылеп әрекетін көрді. Береке менен Азыр Бетештің ақырқы таймы, ақырқы 10 өттік ойын. Нарын командасы жалғыз ұлақты ырғыталау деген ғана сұрау қалды. Мұндан ары жалғыз салымды ішке асыра алауы жоқ бұл. Чоғы көрөз. Ташы Замирбек ұлы жана ошондой эле анын атаандашы жаңылбасам Мирбек Муташев чогуу байкайлы Ташы Замирбек ұлы кайрадан Улақты алды, өткөріп беруге аракеттен жасап жатады. Жана Бауш Султанбеков улақты алды. Бабаравшан Султанбеков тайғазанды көздөй бет алып бара жатқан мезгілі. Жана қандай иш аракетке бара алат, азыр чоң байкайбыз. Бауш Султанбеков сол тайғазанда жоқ, оң тақымға басып барып, салымды ішке асырды. 8-0 есебін қатта отырады. 8-0 бұға чейіндағы Бабаравшан Султанбеков ырғытқандығын айта кетелі. Есеп сандары біз жоғырда бірлегенде елі бір топ өсті. Жана азырынча жалаң бір тайғазанды көздөй жүріп жатқан ойын екендігін айта кетелі. Жоқ бұл чоғы көрөлі баштапты чекеттегі улақ жана еңкейер замат улақты алды дағы Манас Ниязов азыр жақсы бір чауылды жүргізіп бара жатқан кезде жана ырғытылған улақ сыртқа шығып кетті. Ырғытылған улақ өзінің күйісіменен барып сыртқа тайғазандан тоғыланып шығып кеткендігін көрі алдық. Манас Ниязов шындығында өті қос жүрішті көрсеткен, бирок қырбастан андан ары ырғытып қоя алды. Есеп сандары 9-0. Есеп сандары 9-0. Жана
өзүн мыкты жагынан көрсөтө алды. Кыялбек Айтбаев өз салымын жетекчилери бул мелдештин улуттук көчмөндөр оюндарынын башталар алдында ар бир команданы сыйлап чакыргандыгы тууралуу маалыматтарды айта кетели. Дагы оюнчулардын ымагын бекемдөөгө жакшы мүмкүнчүлүк берет. Албетте азыр эми кезектеги Чабуул жана Тайгазанды көздөй Ош командасы озуп чыгып келе жаткан мезгили. Азыр өтө жакшы мүмкүнчүлүк алдыга Ош командасы жогорку ылдамдыкта озуп келди, бирок нарын оюнчулары коргонууга жетишти, бирок тактикалык жактан утулуп калышы толук мүмкүн болду. Ыргытууга азыр аз калган жана жетишеби чогуу байкайлы. Ыргытар маалда 10-чу улак Тайгазанга түшөр маалда. Эми атандаштар алдыдагы азыр нарын командасы өздөрүнүн алгачкы салымына жетишип коюшу мүмкүн, бирок аттын күлүктүгү жетишкен жок. Аттын күлүктүгү чындыгында бир аз жетпей калдыбы жетиштүү деңгээлге. Бул чабуулду ишке ашырууга Рустам Мудунов өтө жакын болчу. Жана Тайгазанга жакын келип аракетин көргөн. Андан ары кандай болот азыр чогуу байкайлы. Улак жерде 5 мүнөттөй убакыт бар. Бул беттештин бүтөрүнө чогуу көрөлү. Чогуу байкайлы. Байыш Ниязов улакты алды. Байыш Ниязов алдыга озуп бара жаткан кези жана Тайгазанды көздөй жетип келген Байыш Ниязов жана буга чейинки Манастын ыргыткан убагында сүрүлүп жерге түшүп калгандыгын көрдүк. 10-чу улакка менимче Ош облусунун улакчылары жетишип калууну көздөп турат. Манас Ниязовдун ыргыткан улагы өзү да Тайгазанда 10-чу улак ишке ашты. 10-чу улак эсеп сандары 10-0. 10-чу салымды 10-чу катардагы Манас ишке ашырды. Эң жыйынтыктуу бөлүк 3-чү бөлүк болгондугун айта кетели. Жалпысынан 6 салымды ыргытып коюшту. Кайрадан башталды. Бир салымга жетүүгө аз калган. Алардын чабуул мүмкүнчүлүктөрү таптакыр болгон жок дегенден алыспыз. Алар өздөрүнүн эмгегин жасады. Дайым эле жасалган, аткарылган эмгек аягына чыгып, салым менен аяктай бербейт. Ошондуктан улам эми бул оюнда андай көрүнүш орун алып жаткан кези. Ал учурда алдыга озуп чыгууга аракетин күчтөйт. Алдыда Бишкек жана Ысык көл улакчыларынын оюну бар. Кезектеги салым. Эсеп сандары 11-0. 11-0. Нурсултан Телтору менен барып салымды ишке ашыргандыгын айта кетели. 3-чү бөлүктө 7 улак ыргытылды. 2-чи таймда 3 улак ыргытылган. 1-чи таймда болгону 1 улак болгон. Басымга, кысымга чыдаган жок. Эсеп ирлешип кетти. 2 орунду санга жетип калгандыгын дагы чогуу
байқайлы. Ақырқы минута, нұрматты телегөрішілер, ақырқы жекелердің бері Айбек Темирбаев ортада. Ош командасынан кезектегі ұлақтыр ғытуға бұл команда жақын. Жана өзіңіздер көргендөй есеп сандары 12-0. 12-0. 12-0 есеп саны қатталуда. Өзіңіздер көргендөй азыр эми чогуу байкайбыз. Ақырқы секундалар. Биринчи ойын жыйынтыгына жакындап калды. Андыктан эми чогуу командаларды жакшы ойыны менен куттуктайбыз. Ош германдардын жеңиши менен, ал эми нарында дагы да болсо мүмкүнчүлүк бар. Эки оюнда